Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillah ve salatu vesselamu ala Resulillah amma ba'd. Allah Taala şükür olsun Peygamber Muhammed Aleyhisselam'a salatına selamlar. Ötkönkü temamızdı ayağına çıkıp koyalım. Hazreti Ali radıyallahu anh aytadi: "Men jaa bil hasanati falahu ashru emtaliha." Kimde kim bir жақсылықты алып келген болса, балким ал қаражат жағынан, балким bir жақсы сөз жағынан, балким bir жақсы мамиле жағынан айтор, қайсы жағынан болса дағы bir жақсылық алып келген болса, ошол жақсылық не болады деген? Hazreti Ali radıyallahu anh Peygamber Muhammed Aleyhisselam'ın sözünün negizinde 10 esege göğüdür degen Peygamberimiz dep Hazreti Ali daha bekemde olur. Demek kim bir жақсылық kılsa, Kuday Taala al жақсылығımızды 10 esege ne kılır? Göğüdür. Uşun desege bekem amal kılıversiniz gerek. Ülgünü tüzdön tüz Kur'an hadisten, Peygamberimizden hadis degende maksat Peygamberimiz arkылуу süйлөнгөн sözler var, amallar var, mamile жағынан айтор. Peygamberimizin baskan turganı, süylөгөнü, kıymalaga unutpay koygan, uşunun bazıgı ne dep eseptelet? Hadis dep eseptelet. Бүгүнкү күндө жакшы пайгамбарлардын өмүр баяны, пайгамбардын өмүр баяны, сахабалардын өмүр баяны деген китептер чыгып атат. Бирок дагы Кудай буюрса сапаттуу жогорку деңгээлде кайра башынан которулуп баштады. Неге дегенде, мурда кыргыз тилчилерди табышат, бирок төлөмүн төлөй албай бак устаздар алат, өзүнүн билген тили менен сүйлөгөн адай сүйлөй берет. Бирок жазган кыйын экен, бул өзүнчө бир талант экен, өнөр экен алдары. Ошо жогорку деңгээлде мына китептерибиз которула баштады. Ошонун баардыгы Кудай буйруса чыгат. Бизге кайрылгандар көбөйүп атат. Устаз жана жаңылышып айтып алган жоксузбу? 1 мүнөттө кантип эле 5000 сөз окуйт деп таң калып атпайбы? Мен өзүм окутуп аткан окуучулардын ичинен да чыкты кече. Эркинбек деген бала. Москвадан келгенде 5-6 бала бар. Май айына чейин азыр илгеркидей 10 жыл, 15 жыл окуп деген мода токтогон азыр. Kança vakitte kaysi kitaplarda okudunuz, kaysi kitaplardan savaş ver alasız. Hangisi de Amerika'da 20 yıl жүрүп geldi dese de sizden sorayım. Kaysi kitaplardan savaş veresiz. Canım kança vakitte biz okup çıkar alasız. Misalda, bu yegele vakit meselemi çeşit. Ana münözünüz kanday. Kalkıp silkiysiz bir cebde savurdu olsuz bu deyip ki. Bu kısmelerle mesele çeşitler. Muğalim, yumuşarak, sığılarak olman жақсы. Başka ötmeyin. Peygamberimizden ne algan? Yumuşak olman ayağı. Sılık bolgan. Oşun üçün sahabalar nurga elçip turgan, ağı elçigen. Oşol erkinbek degen okçubuz, dun okçulары 54 mingge жетiptir. Bir gün Kudai Musa suroo жоопко кийинкиди алып келейин деп атам атайын. Мына Фирдаус медиа деген Алла разы болсун улуу небиз иштеп чыкты ушуну сайтты. YouTube'га Фирдаус медиа деп жазсаңыздар чыга берет. Ошол жерге катталып аласыздар. Бул эми кыйрат өргөн деле жерибиз жок. Эми кичине болсо да мындай аласыздып адал, арам деп турганга bir жара береби деген үмүт. Баягы себебин биз аткарып коет экенбиз, натыйжаны Кудайга тапшырдык. Ошол окуучубуз балдары 1 мүнөттө 54 миң сөз окуду. Өзүм десем 90 миңден 100 миңге чейин окуйбуз дейт. Менин жашым 40 барып калды. 40тан өйдөгөлөр, өйдө жактагы жаштар алгандай алабыз, жогорку жаштар 40тан. Sizlerdi 20 mingge çıkarsak bolot, egerde 1 мүнөттө 150'den 200 sözge çeyин okuy alsаңыздар азыр дейт. Стандарт да бул 150'den 200'ge çeyin. Ошону 20 mingge çıkarып, кайра 2 mingge түшүрүп коебуз дейт. Союздун стандарты билесиздер, 2 китеп толуш үчүн 2 бетке 170'den 300 sözge çeyin китеп сөз болуш керек. Эгерде 170'ge жетпей калса, 300'den ашып кетсе, демек ал китебиңиз басмаканага уруксат берилбейт. Ошондой стандарттар бар атайын. Bunu muhallimler düşünürsün, aranızda muhallimler olur. Oşondoy standartları men 200'ünü alalım, 1 мүнөттө 10 barakta otasız da, 1 мүнөттө 10 barak. Kedi oratınlar ya, şoğulda öyle ki. 1 мүнөттө 10 barak. Oşonda değil, 100'üne 80-90% miyizde kalıp kaladı gene. Bitti, жалдырабайсыз, кыйналбайсыз. Mına olam şu kalıp, alıp tapşırmaz mı? Bolğana değil, soranız değil. Biz aytkat tapşırmanı, oyda bu da kapısı hazır buldu. Oşondan aşırmayla oğlu, kemipmeyle oğlu. Cumakta 2 yol sabah alsanız jetedi gene, misal. Төлөмдөр окуш керекин атаңын көрөт. Пайгамбардын өмүр баяны, сахабалардын өмүр баяны, адайы, тарых, марх китепте жокойчу эмне китебиңиз бар? Жетишпей калат экен. Айненен бизде Кыргызстанда китеп калбай калды балам. Sen andan beri İngilizce öğren dagы, жана орусча öğren dagы.
ошолордун библиотекасын кыдырып кел деп калат экенсиз да. Жаман вредный ойлорду ойлонгонго убакыт да калбай калат экен. Ай күндө чыгып калат, намазды мынтип окуйт экен, анан тиги окуйт экен дегенге убакыт жок. Кой андан көрө гыйбат кылуу фарз эмес го? Андан көрө даават кылыш фарз го деп анан нажага менен кетет экенсиз да. Нары көрсөк. Кудай буйрса ошого жетиш керек. Мүмкүнчүлүк бар. Сонун Кыргызстанда алхамдулилла болуп атат баягы. Жарышып атат бири-бири менен. Алдыга кетип атат. Ошолорго жетишибиз керек Кудай ошондой эрежеге. Эми Айшенебизден суралат. Изан Айшенебиз كانت سيدتنا عائشة رضي الله عنها إذا تصدقت بدرهم وضعته في المسك أولا قبل التصدق به. Айшенебиз адатта эгерде алтын акча же күмүш акчаны садака кыла турган болсо, сөзсүз түрдө алтынды же күмүш акчасын же алтын акчасын. Муну алтын акчасын динар дейт, күмүш акчасын дирхам деп коет. Ошону сөзсүз түрдө атырга чылап, булап туруп, атырга мындай боеп туруп, атыр сээп мындай чыкканда. Анан кийин садака кылчу дейт. А биз кандай кылабыз? Бүктөлүп калган, жыртылайын деп калган. 20 сомдукта дырытпай кетет. Эми бул деле жакшы. Шүгүр. Баары болот майдадан, аны байкайт майдадан деп турсун макан менен акырын өзүбүздү алдап коюп жүрөбүз. Эми нормально болот, жакшы эле. Ошентип 20 сомдон берип коюп, 20 сом да эмес, 21 сом болот бизде, же болбосо 7 сом болот. Şu sadaka bale seren barısı menen geçsin депчи. Андай эмес. Негизи карабайсызбы? Берип аткан садакасын сыйлап берип жүргөн Айшенебиз. Мындай качественно болот. Дагы ушундай алымдар бар болчу экен. Ана кече жак бир коллегаларыбыздан бирөө бар, Нурбек деген агай бар, абдан билимдүү тафсир боюнча. Ушул айтат, мен устазымдын кайрымдуулук кылып атканын бир экөөнү көрүп калдым, байкап калдым. Ойбу устаз, белисине элек акча берип атасыз го деп тамашалап коюп дейт. Дес белисине элек деп коюп атат тамашалап. Ооба, далилин айтып отуруп атыр да. Бирөөгө бир садака же бирдеке бересиңби, эң жакшысын беришиң керек. Жакшы абалда беришиң керек. Тигил адам дагы ошо берген садакаң аркылуу сизге маани берет дептир. Демек бир бечарага кийим алып берем десеңиз дагы качественный, сапаттуу кийим алып берип койсоңуз керек. Буга боло берет дебейчи. Өз адам бут кийим менен ооруйт экенсиң же бут кийим менен жүргөн турган оңдойт экенсиң да, мисалы. Илимде ушундай экен. Жакшы бут кийим алсаң, бел селиң оорубайт экен, омурткаларың жылып кетпейт экен, бутуң тияка бияка тайрайып кетпейт экен. Мына илимден деп коюп. А калган кийим боло берет экен. Эң негизгиси. Ошон үчүн пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдан суралып атпайбы? Алла небиси адам баласы жакшы бут кийим кийгенди, ана жакшы кийим кийген калган окшой айтылды. Калган кайталайбыз. Пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдан bir kişi gelip soradı. Adam balası жақсы bут kiyim giygende, jana жақсы kiyim giygende. Жақсы көрөт, şu boy көтөргөндүккө жатып калбайбы десе, Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам dedi, "Жок, ал boy көтөргөндүк, ал текебердикке жатпайт. Текебердик деген эмне? Мен сага айтып берейинби? Баторул хакки ва гомтун наси." Акыйкаттын моюнга албай, адамдарды басынтып сүйлөп калуу. Өзүңүзгө өзүңүз сурай берсеңиз керек. Кокус ким бирөөнү кагып силкейип, басында эле сүйлөгүңүз келип калды. Демек сиздин жүрөгүңүзгө текеберчилик кирип келиптир дейбиз. Ассаламу алейкум деп кирип алган жүрөгүңүзгө. Ошон үчүн бирөөлөрдү кагып силкейип, рахат алып баштадыңыз. Адамдарды басынтып сүйлөп, рахат алып калдыңыз. Демек жүрөгүңүздө текеберчилик бар. Эгерде жүрөгүңүздө текеберчилик жок болсо, эч качан адамдарды эмне кылбайсыз? Кагып силкебейсиз, басынтпайсыз. Ошондуктан ар бир кыймылыбызды этиятташыбыз керек. Кыймыл менен дагы, сөз менен дагы адамдын көңүлүн оорутуп алгандан этиятташыбыз керек. Азда ушундай болуп калбадыбы? Кой чалып, ушундай адамдар бар экен, Алла разы болсун, эл арасы келди да чыгат экен. Адамдарга мен телефон чалбайм дейт. WhatsApp аркылуу эле жазып коём дейт. Эмнеге? Ошо мага жооп бере албай, ал кыжалат болуп калбасын. Ал оңойго дейт. Түнбү күнбү жазып коесуң, ачкан убакта жооп бер. Аябай бир айла жок шашылыш болуп калганда эле чалбасам дейт, жөн чалбайм. Балким ал машина айдап кетип аткан болушу мүмкүн. Мага алаксып дагы кылып болбасын. Ошон үчүн мен WhatsApp'тан эле жазып коем дейт. Ассаламу алейкум. Досум жолса тайке, жолса ийни же чоң ата, кандай турасыз, жакшы турасызбы? Мен баланча деп ал сурашып коем WhatsApp аркылуу. Анан качан ыңгай келгенде маңдай теске отуруп алып, анан кийин кол алышып,
Manda teske oturup alıp ana jayma-jay maягimди уланта берем дейт. Ушул эң туура да. Абдан туура. Ыңгайсыз болду. Убакыт да кетпейт. Эми Айша энебизден кайра суралыптыр. Фасаала ба'руhum. Адамдардын bir bölümü Ayşe enebизден сурайт. Ne деп сурайт? Limana tad'ina ad-darahima fil miski ya ummal mu'minin. O Ayşe devesinden o mu'mindardын enesi. Tergөө деген бар mı bizde? Atası deydi, dostu kojoyun деп айтат кеде мындай. O kojoyun чыгып кой бияка деп. Үйдүн ээси. Ыңгайлуу болот экен да. Бул сайпаналарга тиешеси жок бирок. Бул сайпана эркектерге тиешеси жок. Бул даана мен үйдүн кожоюнумун деген эркектерге гана тиешелүү. Сайпана деген түшүнүп атасыздар, билебиз да, баары түшүнүп атасыздар дейм да, билебиз да. Жана өткөндө айтканбыз, аялдардын мүнөзү менен мүнөздөлүп калган эркектер, тимеле биле калган киши болуп, сезип калган киши болуп, кыбыр эткен, ойлонуп аткан оюнан бери окуп койгон киши болуп, аялын картошка пияз курганда кууруп отурганда бар экен. Кып-кызыл кылыпчы. Картошка пияз кып-кызыл кууруп жегенде ушундай даам. Ошону рахат алганда бар экен, кууруйт тимеле. Аны 5-6 бала болгондо ана күйөөсү эмне кылат? Дымдама кылат анан кийин. Шашпай отуруп. Ушунун кереги бар, жок да. Ошол ажырашып, ошон үчүн бүгүнкү күндө 100 эркек үйлөнсө 60-70 ажырашып атат. Эмне үчүн? Күйөөсүнүн майдалыгынан үйүндө жатып ичер болгондуктан, май тамактан. Чыкты эртең менен кет да. Жана пайгамбар хадис айткандай. Эртең менен чыгат, баягы чырыгы момун сыпат ушундай дейт. Чыгып кетет, кечке жан куш эмне болот? Ток кайткандай колуна минет дейт, ошонун акырын адал маңдай мээнети менен, адал кесип менен таап келиңиз. Дагы анан бала чакаңызды эркелетиңиз. Пайгамбарыбыз Айша энебизди көтөрүп эркелеткендей, бир риваятта колуна дейт, бир риваятта ийине дейт. Ошо көтөрүп эркелеткендей, сиз да келинчегиңизди эркелетиңиз, бала чакаңызды эркелетиңиз. Эми ар кандай эми, кээ бирлер аялын көтөрө алышы мүмкүн, көтөрө албай калышы мүмкүн, шартка байланыш. Туурабы? Жок дегенде көңүлүн көтөрүп коюңуз. Алтыным сага рахмат, сага туш таш болуп, үйлөнгөнүмө мен абдан ыраазымын, Аллага ыраазымын. Шүгүр. Эгерде сени албасам мен кандай эркек болуп калар элем депчи. Карап үйгө да отургузбайсың мени деп. Таап кел деп турасың десе. Рахмат сага деп. Бүттү ушет мактап болуп мен кыйрат отот экем деп калып болду. Анан кечке келгенче бир сахабанын окуясын балдарыма айтып берчи. Экөөбүз отуруп алып, балабыздан угалы, же кызыбыздан угалы деп. Ушундай тактикаларды колдонуш керек. Азгана 365 күнгө сахабалар эскерүүлөрү деген жаш балдарга ылайыкташып чыккан китеп чыкты азыр. 365 күнгө 365 сахабанын өмүр баянын киргизип койгон. Кыска бир беттен эле. Өтө жеңил. Ошону кечке өзү сүйлөй бербей, балам, эмне болду? Кана сабагың? Сен эмне болдуң деп кагып силки бербей, угуп коюш керек экен, балам. Кана балам, сен айтып берчи кана, бүгүн Абу Бакыр жөнүндө айт балам кана деп. Ал угупту беле, ошондой болуп турбу деп. Ал мындай болуп турганан титтеткен дейт. Биринчи күнү уялат, экинчи этабында уялат. Анан 10-15 бир ай барганда анан быдылдап сайрап калат экен анан. Ошондой экен деп кубап берип, дем берип, бери мындай жаңылып калса, бери тигиндей эмеспи? Карап көрсөң кызым деп коз, же балам деп коз. Жана жерин ачып алып, мен тура эмес түшүнүп калдым ата, айры мындай экен, тигиндей экен деп коз. Ана керебе. Ошентип балдарыбыздын көкүрөгү эмне болот экен? Ой деген күлүк. Билесиздерби, кээде жаш балдар ушуга окшогон сахабалардын тарыхый китептерди окутпагандыктан өзүнөн өзү ыйлай берген балдар бар. Өзүнөн өзү кыжалат болуп ыйлай берген кыздарыбыз бар. Эмне үчүн? Жанагындай ыйман жагына өрнөк болуп, дем бере турган, күч бере турган сахабалардын өмүр баянын окутпагандыктан, өзүбүз кыйратып окуп алганбыз. Адамдын арам, алда шариятка арам болбойт деп кое беребиз, бирок бала чакабыз калып кеткен артта. Ошон үчүн бала чаканы сүйлөтсөк жакшы экен өзүнө, бизге. Анын ортосунда сиз шартты сиз түзүп атасыз да. Кел экөөбүз угабыз демиш болуп, келинчектериңиз дагы эмне болуп калат экен? Окуп калат. Алар да билип калат. Ошентип ислами жашоо үйдүн ичинде башталат экен ана кереме. Ана акырында өзүңүз ойлонуп баштайсыз. Ата кокус бир нерсени туура эмес кыймылдап алган болсоңуз, туура эмес сүйлөп алган болсоңуз, ата Алла тет балача сахабанын кылган ишине дал келбей калдыбы десе, ал кандай эле? Ал мындай кылбады беле, мындай дебеди беле дейт. Болду жерден анан ойлонуп, болду туура айтасың балам дейт. Ошо менен өзүңүз түзөп калат экенсиз. Бала чакаңыздын көзүнчө кой. Туура эмес сүйлөп албайын, сөгүнүп албайын, кой этияттайын.
ушак арам дейсиз, жана сахабалардын окуялары келип атпайбы? Мисалы Салман радияллаху анху. Салман радияллаху анху жөнөтүп пайгамбарыбыздан эт алып келем бир нерсе. Курсагыбыз ачты го деп жөнөткөндө пайгамбарыбыз сахабаларга, эки сахабага эчтеке бербей, жана эки сахабага Салман радияллаху анхуну өзүн жөнөтүп берет. Сен барганчалар курсагың тойгузуп ал дейт. Кандай тойгузуп ал? Барсаң анан көрөсүң дейт. Анан келет. Келгенден кийин анан айтат, түшүндүрүп, сөздүн баарын түшүндүрүп жөнөтөт. Келгенден кийин айтат, кандай эт дейт. Силер тамактан тоюп алган турбайсыңарбы дейт. Кандай тоюп алдың? Силер мени ушак кылсаңар, мени тирилөө этимди жепсиңер дейт. Ошентип айтты пайгамбарыбыз дейт. Болду, сага тойду дейт. Анткени Алла Таала Куранда эмне деген? Вала яqta ba'dukum ba'da. Бири-бириңерди ушактабагыла. Ала yuhibbu man yakula qarata lahma akhihi maytan fakarihtumu. Бири-бириңерди тирилөө этиңерди жегенди жакшы көрөсүңөрбү десе, жок, жакшы көрбөйсүңөр. Ошондой эле ушактоо тууганыңыз тирилгөн эле. Тирилөө колун бутун жууп алып эле жеп аткандай болот экенсиз да. Ошолорду окуп алгандан кийин жана балдарыңыз, кыздарыңыз сизди ровно бир линейкага салып коет, сызыкка салып коет. Балаңыз, кызыңыз. Кызыңыз менен балаңыз айтса приятно болот. Ата тетиги шариатка дал келбей калат десе, туура дейсиз. Башка бирөө айтса, көтөрө албай кетесиз. Напсыңызга оор келип кетиши мүмкүн. Бирок баары көтөрүш керек. Мына ушундай тарбияларды балдарыбызга, кыздарыбызга үйрөтөлү. Анан телефонду кармата бербей балдарыбызга. Эми айла жок. Жашоонун талабы. Ва Унванул Баян деген китепте келет го. Заманды өзүңө баш ийди. Zaman sağa baş eğmese zamanına sen baş eğin. Bu деген söz zamanға қарап, ең негізгі шариат бұзылмаса, шариат бұзылмаса бол. Азыр қалайсыз бұл, қалабайсыз, бәрі телевизор көріп атабы, көріп атабы. Мультфильм көріп атабы, көріп атабы. Болған ошоны сіз не қыласыз? Развивающий, иманын бұзып жібербей тұрған, өніктіре тұрған мультфильмдерді телефон арқылы емес, телевизор арқылы көрсөтпөңүз. Санақты үйрөткөн, боёктарды үйрөткөн, урушуп барып кайра ынтымакка келип калганды үйрөткөн мультфильмдер бар. Ошолорду сиз тандап балдарга эмне кылып койушуңуз керек экен? Сунуштап көрсөтүп коюш керек. Кичинекейинде тоет, анан башка этап, анан Кур'ан, хадис ошентип өйдө көздөй кете берет экен балдарыбыз. Өнүккөндөн өнүк. Ошентип Айша энебизден сурайт. Момундардын энеси карасаңыз, Айша дебестен, момундардын энеси, сиз эмне үчүн акчаларды, күмүш акчаларын жанагындай атырга сыйпап, атырды ошо акчаңызга, күмүш акчаңызга, динар акчаңызга жыттууландырып, мындай жатканда, бере турган, садака кыла турган дирхамыңызды, динарыңызды жыттууландырып анан кийин бересиз десе, мен биринчи Аллахтын ыраазылыгы үчүн Аллах Тааланын өзүнө берип аткандай элес менен берем. Эгерде мен бир нерсени Аллах Тааланын өзүнө бере турган болсом, эң сапаттуу абалда берем да мен муну дейт. Мен чын-чындай келгенде жана бечарага берип аткан, мен бечарага берген жокмун дейт. Максатым эмне дейт? Алланын ыраазына жетүү болгондугу үчүн дейт. Жогорку сапатта кылып, жыттуу абалда кылып, чын жүрөгүмдөн берип атканымды билдирип туруп анан кийин жана бечарага берем деп. Көрсөк, ошондуктан бирөөгө кой берсек дагы, уй берсек дагы, аз ошондой жигиттер көп да араңызда отуруп атпайбы? Секе сооп иштерди кылып коюп билмексен беле отурат. Кээ бирибизминдай шериктеш болуп көрүп эле калган болсок, кошулуп алат экенбиз ошого окшош. Биз деген муну момундай кылдык, муну мындай кылдык деп алат экенбиз да кээде. Жана ишти кылгандар ончукпайт экен. Эми билбейм. Кудай насип кылыптыр, анан кичине кылгандай болуп билбейм ошондой бекен деп кайра эчтеке кылбагандай болуп нары басып кетип калат экен. Мына ушул чыныгы садака. Кокус бирөөгө жесиби билөөгө бир жакшылык кылсаңыз, мисалы айталы, уй, саам алып берсеңиз, эчкинин сүтүнө бир аз көбүрөөк 2 литр сүт берген уй эмес, бир сааганда 15-20 литр берген уйлар бар го. Ошондо уй беришиңиз керек экен да, мисалы. Ушу менен оокатын кылсын. Кой берсеңиз дагы жана Эдилбай деген сыяктуу сөөк саактуу койлорду алып берип коет экен. Ушу менен бала чакасын баксын, тиричилигин улантсын деп. Мына ушундай болуш керек экен. Ошондой эле ата-энебизге дагы бир иши сүрүшүп калган соолуйун деген алма салма банан санан эмес.
сапаттуу алмаларды, сапаттуу мөмөлөрдү апарып берсек, бала чакабыздан кыжылат болбой эле калып. Эртең мен ушулар урматтайбы, урматтабайбы? Өзүңүзгө өзүңүз сурап бериңиз. Ата-энеңизге урматсаңыз жакшыбы, жогорку деңгээлдеби, эптеп-септеппи? Эптеп-септеп болсо бала чакаңызды сиз да эптеп-септеп мамиле көрсөтөсүз. Атаңызга, энеңизге жогорку даражада мамиле кылган болсоңуз, балдарыңыз автоматтык түрдө өзүнөн өзү ошого калыптанат экен. Тогуй ата-энени үчүн сыйлаш керек турбайбы? Мисалы, ушундай да, атаңыз чоң атаңызды кагып силкебесе, сиз да ата-энеңизди кагып силкебейсиз. Ушундай экен. Эми Абу Зар Гифари деген өтө атактуу сахаба болгон, билесиздер. Өтө белгилүү сахабалардын бири бул. Ушул кишиге bir kişi gelip وَقَالَ لَهُ يَا أَبَا ذَرْ O Abu Zar deyip bir soru verir. لَقَدْ ذَهَبْتُ وَدَفَنْتُ أَخِي Özümdün bir tuğanımdı görüstönge aparıp koydum. وَبَعْدَ أَنْ اِنْصَرَفَ النَّاسُ عَنِ الْقَبْرِ Adamlar getkenden keyin وَقَدَّيْتُهُ بِالتُّرَابِ سَمِعْتُ صَوْتًا يَنْبَعِثُ مِنْ دَاخِلِ الْقَبْرِ Adamlar görüstündün aylanasından getkenden keyin arjak berjağın toprakların tekşilep, ыңгайлаштырып, gömüp kaldım ben. Anan anqıçaktı, gördün içine bir ün çıktı. Ana men çıdabay, al ün, uşunday ün oldu. Meni жалгыз kaldırıştı, meni taştap ketip atat adamlar degen ünü oldu mağa deydi. Bu sahaba. Abu Zar Gifari sahabanın okuyası oldu. Uşu menen bolgon diyalog. Bu imiş. Baltabay Teşevaydın okuyası emes. Anan keyin anqıçakta olay men toprakты kazdım. Kazgandan keyin uşunçalık art jagında deydi. Jana tuğanın art jagında жалындап atkan başkaça bir ottu gördüm deydi. Kuyup atkan. Anan al mağa kolun sundu deydi. Mağa jardam berçi degen. İşaret da bu, keremet bu. Anam ne oldu deydi, ben kolumdu sundum, kolum kuyup ketti deydi. Kuyup ketkenden keyin ben kolumdu gayra tartıp aldım. Oşa menen okuya büttü deydi. Anam Abu Zar radıyallahu anhu koluna karap durup, kolunun kuyugönün gördü deydi. Oşol jerden kuydu degende, o oşol jerden kuydu. Anam bu dünyanın ot emes, başkaça otqa kuyugönü bilinip durat degende, karabaysın. Gelip dur anam karam deyman. Kangalım oşonday oldu dep turup kalbastan amalım suradı. Abu Zar Gifari. Kimden? Jana kişiden. Mitip suray. Akana yusolli anın namaz okuyup bele ne kılat ele tirvişülüğünde dese jana kişi cevap ver olar. Kana yusolli ve kana yasum ve hacca baytallah velakinnehu lem yakun yukhricu zekata malihi. Al kadimkide namazın okuyup ele 5 mal. Orozosun karmar ele. Jana acılık farz bolğan uçurda acılığın atkarıp koyot ele. Bolğanı bir gençilik var ele. Baylıkты uşunçalık jakşı göröt ele. Zeketin bermeyt ele. Oşon üçün 5 mal namaz okup, orozoğuzu karmap, zeketimizi vermesek bu başımızga bale olur. Oşon üçün zeketimizi daima verip durganda hareket kılalı kimge veremiz? Jatındaş bir tuğanımızga. Anayın atağız ben enerjiden bir tuğanlarga, çoğ atağız benen bir tuğanlarga gete veredi öyle gözdeyi. Komşularınızga, komşu kalalarga, koşnalarga. Bolgonu ata-enelerge, atası balasına tek kıyamatın göçen törele durgan ballarınızdan bel albayız. Öyle gözdeyi atağızga, çoğ atağızga barıp oturup Adam Aleyhisselam'a çeyin ötpeydi. Bizim zeketlerimiz. Öyle gözdeyi. Bolgonu jatındaş bir tuğanınızga berseniz bolat, janağında şart menen. Munoğul menin zeketim devesten, munoğul men kişine sana vereyim denmede, al işletip koydum. Bırak yüreğinizden zeket deseniz boldu, jetet oşol. Hasan Basri, rahmetullahi aleyh, şunday kılatılı dedi. Daima çöntөгүндө tattуу bir nerseleri sabı olat ele. Dağı kayerden beçaranı görüp kalsa, söz oşoga berip koyçuken. Ötö beçara, jupunu. Oşol adamga bunu jep koydup berip koyçuken. Tattуу söz sabı olatken çöntөгүнө. Jey turgan tattуу nerse. Anan nege bunday kılas dese, men
ушундай нерселерди аткарганы негедир жакшы көрөм эле деп койчу экен. Эмне үчүн? Алла Таала Кур'ан-ы Керимде Али Имран сүрөсүнүн 92-аятында мындай дейт. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Özüңөр жакшы көргөн нерседен бөлөктөргө дагы бөлүшмөйүнчө эч качан ийгиликке жетпейсиңер деген. Көрсө Хасан Басри рахматуллахи алейх жана берип аткан таттысын өзү жакшы көрүшкөн. Чөтөнө салып алып, кеде-кеде жеп койчукан да. Ошо мен жакшы көрүп жеп аткан нерсемден муну бечара дагы рахат алып жесин дейт. Элестетиңиз, бир ашканага барабыз, өзүңүздө сомдук бир тамагыңыз бар. 500 сомдук, 600 сомдук тамактарды жейсиз. 1000 сомдук балыктарды жейсиз. Жыргапты белечи, машыгып, кайфовать этипчи. Бирок ошону бир күнү бечараны да алып келесиз дагы, ага да жедирип койушуңуз керек экен ошо. Кеде-кеде. Кой ушу деле жыргасынчы деп. Вакыт соңуна чыкты. Кудай буйруса кийинки темабызда жетимдердин акысы деген теманы өтөбүз. Алла Таала баарыбызга омин оомат берсин. Кур'ан-ы Керимде айткандай, эчтеке колубуздан келбесе дагы калыстыкты, адилеттүүлүктү жана чынчылдыкты ар бирибизге насып кылган болсун. Кур'ан-ы Керимде айткандай, жок дегенде артта келаткан муундарга баланча атадай ата болсом экен, баланча ападай апа болсом экен, баланча кариядай кария болсом экен дей турганда кария болушубузду Кудай насып кылсын. Кокус бир калыс чечип берсин десе, ушу сиздерди ээрчий турган муундарды биз тарбиялашыбыз керек экен. Мына жерде отурган аксакалдарыбыз отурат. Кокус бир нерсе болсо, ушул аксакалдар калыс сөзүн айтат дей тургандай, кадырман кария болууну ар бирибизге насып кылган болсун. Валхамдулиллахи раббил аламин. Аллаху акбар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.